Кызыл Кыя шаарында жардам чогултуу үчүн штаб ачылып, ыктыярчылар азык-түлүк, жууркан жана күнүмдүк колдонуучу гигиеналык каражаттарын берип жатат. Бүт Кызыл Кыя шаарында менчигин түрүнө карабастан ишкана мекемелер колдон келген жардамдарын ушул штабтын кеңсесине алып келатат. Акчалай, азык-түлүк, үй тиричилигине керектүү болгон бүт керектүү нерселерди алып келатат. Андан сырткары биздин Кызыл Кыя шаарынын эли дагы карап турбай ушул жерден өздөрү демилге кылып дагы азык-түлүк продукцияларын алып барып ошол Баткен районуна, ошол Баткен облусуна ошо түзүлгөн штабка жеткирип атат азык-түлүк. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан эвакуацияланган жарандар шаардагы кесиптик лицейдин жатаканаларына жайгаштырылды. Жалпылап айтканда 70-ке жакын аялдар жана жаш балдар кечээ алардын 30-дайы кайра үйлөрүнө жиберилген. Акыл жакшымы? Онайыңар кандай? Жакшы. Бизге суроо талап барбы? Жокпу? Бардыгы четке жылдан бери тамак аш бардыгы. Өттө калгандар малдары бар. Барды чыгып кете албайт да, эркек ана эркектер калган. Жалаң мен эки балам калды. Бардын эле балдары калган да, аялдар бар чыгып кеткен. Шоның үчүн шака аракет кылыңыздар, что болду. Бүгүн Учкоргон айылынан кезектеги азык-түлүк жардамы жеткирилди. Уюштуруучулардын айтымында 4 күндөн бери тынымсыз аталган айылдын тургундары гуманитардык жардам берип жатат. Тынымсыз Баткен шаарына, андан мына биздин Кызыл Кыя шаарыбызга алып келип жатабыз. Бул жерде биз биринчи тамак аш, балдардын кийими, памперстер, жатак орундарды алып келип атабыз. Биз дагы эле болсо ошол жардамыбызды аябайбыз. Баткен элибизге дайыма жардам беребиз. Караван айылындагы номер 8 кесиптик лицейинде да 20-дан ашуун жаран жатаканага жайгаштырылып, тамак аш жана керектүү каражаттар, кийим-кечектер менен камсыздалды. Алардан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабар алды. Кайсы айылдан келдиңиздер? Аксайдан Пенсионер менен, балдарым менен, неберелерим менен качып келдим. Ошол баягы уруш чыккан айылдан боломун. Аксай айылынан болобуз. Бизге Баткен, Бужун, Кызыл Белден балдар барышты. Ошол жерде балдардын ортосуга баягы эме түшүп, 17 бала, бир эмеден 17 бала жок болуптур. Өзүбүздүн айылдан бир баланы атып кетишти үйдөн. Ошол укканыбыз ошол. Азыр айылдан эме келди, үйлөр жараксыз, бардыгы илме тешик, 12 үй эме болуптур. Чек ара чырынан жабыр тарткандарга ар түрдүү жардамдар үзгүлтүксүз көрсөтүлүүдө. Моралдык колдоолор да болуп, атайын соц кызматкерлер иш алып барууда. Балдар үчүн мугалимдер тартылып, жеринде окутулуп жатат. Эң башкысы жалпы дарыгердик практикалык борбордун атайын медициналык тобу тынымсыз кайрылууларын кабыл алып, акысыз медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Алтынай Шабитинова, Ислам Аманов, Алтын бешик жаңылыктары.